Кыргыз поэзиясынын орто жана жогорку муундагы акындарынын ырлары түрк тилине которулуп, китеп болуп басылып чыкты. Алардын катарында көзү өтүп кеткен акын жазуучулар да бар. Китептин алгачкы тираждары авторлорго берилди. Айта кетсек, буга чейин дагы Чыңгыз Айтматовдун бир топ чыгармалары, Төлөгөн Касымбековдун Кыргын романы, Мар Байжиевдин драма жыйнактарынын 3 томдугу чыгарылган. Максат кыргыз акындарынын чыгармаларын түрк дүйнөсүнө таанытуу болуп жатат. Бул өзгөчөлүгү биздин арабызда жок. Көз өтүп өткөн Эмирбек Иманалиевдин, Зайырбек Ажматовдун, Эрнис Асегулдун китептери дагы түрк тилине чыкты. Өтө таланттуу акындар болчу, бирок тилекке каршы арабыздан эрте өтүп кетти. Бирок алардын ушу поэзиясы дагы түрк дүйнөсүнүн окурмандарына ушундай жетип аткандыгы, ошол жарыяланып аткандыгы биз үчүн аларга болгон биринчиден чыгармачылыгына болгон таазим катары, экинчиден ушул алардын чыгармачылыгы ошо түрк дүйнөсүндө дагы жашасын, таанышсын. Эрте кетип калышты, бирок ырлары, ал түбөлүктүү нерсе да чыгармалары, ошол чыгармалар менен таанытайлы деген максатта ошо китептерин басып чыгардык.